Ассалам алейкум, урматтуу бир туугандар, баардыгыңыздарга Аллахтын тынчтыгы жана саламы болсун. Кээ бир аалымдардын айтымында бактылуулук эмне десе, бул жүрөктөгү тынчтыкты айтышат экен да, тынчтык. Чындыгында ошондой экен да, жүрөгүбүз тынч болсо анан бир ишти жайма жай кылууга бизде мүмкүнчүлүк болот экен. Мына ошол тынчтыкты тилөө үчүн биз ар дайым ассалам алейкум, таанысак, тааныбасак дагы ушундай саламдарды берип турушубуз керек биринчилерден болуп. Даже тааныбаган эркек дагы ошо тааныбаган көчөдөгү кыздарга дагы ошондой кылып айтса болот деген чубак устаздын айткан жери бар. Бирок ошол кыздар ошол баланын бетин карабай туруп ичинен валейкум ассалам деп айтышат экен. Балдар дагы ошол кыздарды карабай туруп ошондой салам берсе болот деген сөзү бар. Ассалам алейкум деп. Мына ошондой жол экен. Андыктан ассалам алейкум туугандар. Жаңылыктар аз аздан болуп турат. Ушул биринчи эле жаңылыгыбыз ушул каналыбыздын атын өзгөрттүк. Love KG деп. Бунун мааниси love деген сүйлөө же болбосо баарлашуу деген маанини билдирет экен. Бул ат эки мааниси бар экен. Сүйүү жөнүндө сүйлөшүү, экинчиси болсо сүйүүнүн сөзү деген маанини берет экен да, ушул love деген сөзчү. Чечмелерине иши болсо Кыргызстандагы сүйүү деп аталат экен да. Ушундай ат койдук туугандар, ушул каналга подписаться болгула. Бизде мырзалар болуп турат, көбүнчөсү мырзалар да 90% таанышабыз деген, үй бүлө курабыз деген. Бир таанышыбызды айта кетели, айымдарга дагы, айымдарга көбүрөөк. Сиздер кайрылбай жатасыздар да, чындыгында кайрылбай жатасыздар. Бул жерде бир гана мырзалар гана кайрылып жатат. Мырзалар бизде да кемчилик бар. Ошол айымдарга мындай татыктуу сөз сүйлөп, мындай жакшы мамиле кыла албай калып атабыз да. Татыктуу боло албай калып атабыз. Анан айымдар бизди карабай калып атат, бизди кемсинтип коюп атат. Ошентип анан тааныша албай жүрөбүз. Анан айымдар талаптарды дагы өтө жогору коюп атышат. Мына майда чүйдөсүнө чейин талаптар чындыгында адам ойлогондой нерсе бул дүйнөдө болбойт экен да. Бул дүйнөдө бир ошол ойлогон нерсенин бир 5-10% болсо, ошого шүгүр кылып, ошонун нар жагын өзүбүз түзүп, уютуп, көбөйтүп алсак, жазып алсак болот. Баардык нерсе аракет менен болот экен да. Каалагандай жашоонучу. Анда сабырдуулук болуш керек, бизде имандуулук болуш керек, көрөкөчтүк болуш керек, дагы кандай десек, көптөгөн жакшы сыпаттар болуш керек да. Адамгерчилик болуш керек, берешендик болуш керек, жакшы бир мотивация болуш керек, жылмаюу болуш керек, жакшы мамиле болуш керек. Эң биринчи адамдарды жакшы көрүш үчүн биз могу өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек да. Өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Өзүн сүйгөн адам кандай болот? Өзүнө жакшы мамиле кылат, таза алып жүрөт, таза жерлерде жүрөт, таза сөз сүйлөйт, бирөөнүн акысын жебейт, жакшы кийимдерден алып кийет, жылуу кийинет, тыкан кийинет, таза кийинет. Өзүбүздү карашыбыз керек да, туугандар. Анан тамаша деп дагы чектен да чыгып кетебиз да. Жок, андай болбойт. Биринчи таанышып атканда, экинчи таанышып атканда тамашаны жөн кое туруш керек да. Тамашалаганды билсек, чындык менен тамашалайлы. Анан ошону көтөргөндү билели. Бирөөлөр биз бирөөнү тамашалагандан кийин ал дагы бизди тамашалайбыз деп аракет кылат да. Анан кайра анын тамашаласын биз көтөрө албай калабыз да. Ошон үчүн тамашалаганды билиш керек да. Анан ошого татыктуу болуш керек. Биз каналыбыздын ачкан максаты үй бүлө курууга мындай жардам берели. Эми ар бир үй бүлө өзүнчө бир кичинекей мамлекет деп айтылат. Ошондой бир мамлекетти түзүүгө биз көпүрө бололу, жардам берели Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп каналды ачканбыз. Ошол эле мезгилде бул каналды бекер кылган жокпуз. Кызмат акыны койдук жакшынакай. Аны болсо айымдар дагы мырзалар да төлөш керек. Болгону мырзалар толугу менен төлөйт. Мисалы үчүн мырзалар 2000 сом берсе, айымдар болсо 40 жаштан жогорку айымдар болсо 1000 сом берет. 40 жашка чейинкилер болсо 500 сом ушундай деп айтканбыз. Ал эми мырзалар болсо 2000 сом болот да. Туугандар, бирок мунун баардыгын баягы жөн эле акчаны алып алып, анан кетип калыш же пайда табыш эмес. Ошол убакытты баалай билүү, өзүбүздү кароо, өзүбүздү унутуп калбашыбыз керек да. Бул дүйнөнү да унутпаш керек, акыретти да унутпаш керек. Анан ойлонуп отурбаңыздар, бул кымбат экен депчи. Эмнени айтабыз туугандар? Өзүбүздү жакшы карайлы, анан биз бирөөлөрдү карай алабыз да. Жакшы жумуштарда иштейли, майда чүйда жумуштарда мындай ара чороодо кылсак болот. Бирок чоң жумуштарды кылганга умтулалы да. Ошонун бири бул үй бүлө куруш. Жакшы өзүбүзгө адал эмгек кылыш, табыш, бирөөгө көз каранды болбош, ибадат кылыш,
ак караны ажырата билиш үчүн илим билим алыш, агарыш, көгөрүш, коомду да унутпай адамдарга да жардам бере жүрүш, садака кылыш, мунун баардыгына адам жетишсе болот. Болгону ошону пландаш керек, чечиш керек да. Анан адамдар менен кеңешиш керек. Куранды караш керек, мунун баарын кылыш үчүн. Анан хадисти караш керек да. Куранды, хадисти түшүнбөйбүзбү? Анда алымдарды угуш керек, алардан үйрөнүш керек. Туугандар, биз буга чейин келген анкеталарды окуйду дейбиз, бирок ошолор мырзалар эмнегедир буга макул эмес да, айымдар да макул эмес. Жок, атымды чыгарбай эле кой депчи. Жок, атыңарды айталы деген жокпуз. Жөн гана бул жерден жашыңарды айтып коелу деп атабыз. Эмне жумушта иштейсиңер? Динге болгон көз карашыңар, намаз окуйсуңарбы, жокпу? Ошону айтып коелу деп атабыз да. Анан номериңерди деле чыгарбайбыз, сүрөтүңөрдү деле чыгарбайбыз десек, жок деп анан болбойсуздар да. Жок, андай болбогула туугандар. Биздин эң негизги куралыбыз бул жерден жарыя кылыш. Болгону сизди уят кылбайбыз. Биздин кошунаңыз дагы байкабай калгандай болуш керек да. Анан мырзалар да өтө талаптуу көп койбогула. 2-3 балалуу болушун керек. Анан иштеген жумушу болуш керек. Аябай сулуу болуш керек. Балдары, эркек балдары жок болуш керек. Кыздары гана болуш керек, бири кызы болуш керек деп жок. Бул убактылуу 5 күндүк жашоодо мындай чыдап туралы, жашап туралы. Бул өзүбүзгө да тиешелүү да. Өзүбүз да бойдокпуз, өзүбүзгө да жазсаңыздар болот. Биздин жашыбыз эми 40 жашка чыгып калды. Буга чейин үйлөнгөн жокпуз. Ошо айылда жашайбыз, Жумкал районунун Чаек айылында. Буга чейин биз көптөгөн мырзаларды жаздык. Ошонун бирөөнү бул жерден кайталап айтып коелу. Өзү 38 жашта, Нарын областы Нарын районунда турат. Ошол жакта жашай турган айымдар керек. 4 баласы бар экен. Балдары келинчеги менен кеткенби же өзүндө, ал жөнүндө жазбай калыптырмын, бирок кеңири маалымат беребиз. Инстаграмдан жазгыла. Бул мырзага 35 жашка чейинки айымдар туура болот го дейм. 2 баласы бар келиндер болсо багып алууга иншалла даяр. 2011-жылдан бери намаз окуйт экен, даватка чыгат экен. Мүнөзү болсо жош, орточо эле дейт. Бою 1,76 экен, салмагы 67 кг. Жашоодо ажырашуунун себеби ошо шаарда жашоо болгон. Келинчеги ошо шаарда жашайбыз деп ошо 2 ажырым болуп калган да. Бактылуу жашаш үчүн дагы бир сыры ушул экен да. 2 адамдын пикири бир жерде болуусу да, бири-бирин колдоосу, түшүнүүсү, ыраазы болуусу. Туугандар, ошол. Туугандар, биз баардыгыбыз эле үй бүлө кургубуз келет, жаштар менен сүйлөшкүбүз келет. Мырзалар деле ошо жаш айымдар менен таанышкысы келет, айымдар деле ушундай жаш мырзалар менен таанышкысы келет. Бирок ошол жаштар бул ютубта эмес, көбүнчөсү бир 80% дейбизби же 70 дейбизби. Айтор көбүнчөсү ушул эмеде болот экен, Инстаграмда болот экен, ютубта эмес, тиктокто болот экен. Ошол жака катталгыла. Биз Инстаграм баракчабыздын аталышы Loveway KG. Бул жака скриншот менен коюп коебуз баракчабыздын. Ошол жака киргиле. Суроолор болсо жазгыла, туугандар. Жазгыла, жазып калтыргыла. Анкетаңарды ошол жака жазгыла. Эми анкета дегенде резюме да, өзүңүздүн туулган жылыңыз, атыңыз, иштеген жериңиз, батирде жашап жатасызбы же өзүңүздүн үйүңүз барбы, материалдык байлыгыңыз канча, айлыгыңыз, каякта иштейсиз, канча балаңыз бар, ажырашуунун себеби кандай, үйлөнсөңүз ким менен турасыз, үй бүлөңүз менен турасызбы, ата энеңиз менен же өзүнчө бөлүнүп кетесизби, ошол жөнүндө кыскача жазып өтөсүздөр да. Инстаграмдан жазгыла. Мындан кийин биз WhatsApp аркылуу жазганга эме кылбайбыз, мындай мүмкүнчүлүк бербейбиз, Кудай буюрса. Ушул жактан жазгыла, Инстаграмдан. Мына ушул жака катталгыла, жазгыла. Анткени WhatsAppка доступ берип, бул жака номерибизди коюп койсок, мырзалар көбүнчө чала алат экен да, анан убактыбызды алып отура берет экенсиздер да. Ошон үчүн биз бошобой калат экенбиз сиздер чалган учурда. Биз жалаң эле бул канал менен иштеген жокпуз да. Өзүбүздүн чарбабыз бар, үй кызматы деген бар. Ошолор менен алек болуп жүрөбүз. Карган апабыз бар, 75 жашка чыккан, 50 жашка чыккан агабыз бар дегендей. Ошолордун кызматын кылабыз. Анан бул жака убакыт болгондо, анан кечинде, эртең менен убакыт бөлөлү дегенбиз. Анын үчүн эмне кылат? Эмне керек? Бизге тынчтык керек да. Кечке чала бермей жок. Инстаграмдан дагы ошол жака жазгыла, түзүлө. Сүрөтүңөрдү жибергиле. Сүрөтүңөр эгерде ошол айымдар, бизге жазган кыздар, ошол мырза менен таанышабыз, сүрөтүн көрөлү деп сурайт да бизден. Анан биз сүрөтүн сураш үчүн сизден сурайбыз да. Сүрөт жибергиле.
ушул айымга жиберебиз. Анан эки тараптан толук маалымат бергиле да, кыскача. Толук бирок кыскача. Талаптарыңар, жашаган жер, аны талапты өтө көп катуу койбогула. Сөзсүз түрдө шаарда жашаш керек деген. Бактылуулук шаардын ортосунда эмес да, шаардын чекесинде эмес. Бактылуулукту ушул дүйнөгө берди, динге берди. Дин менен жашасак, түшүнүп жашасак, иман менен жашасак, өзүбүздүн адамыбызды таап алсак, мына ошо менен журулушуп дин менен жашасак, анан бактылуу болобуз. Сөзсүз түрдө дин бизге көпүрө болот да. Ошо динди пайдаланыш керек. Туугандар, дагы бир кичинекей кыскача кыстырма кыла кетиш керек болуп калды. Бишкек шаарында жашап жаткан 54 жаштагы эжеге дагы имандуу, ибадаттуу мырза керек болуп атат да. Жашкыраак болсо 54 жашта экен. Бишкек шаарында турат. Буга чейин Москвада миграцияда дагы болуп келген. Ушул айым менен дагы таанышсаңыздар жакшы бир жыйынтык болот да, бирок ошого татыктуу мырзалар жок болуп атат да. Мындай жакшы бир сүйлөшө ала турган, мындай тең ата болуп, ошондой мырзаларды көрбөй элебиз да, көрбөй элебиз. Мындай өтө бир тамашага түшүп кетебиз, сүйүнүп кетебизби, мындай чаржайт болуп мындай жатып алып атабыз да, жакшы бир сүйлөшпөй элечи. Анан бир жыл болуп калды бул эже бизде жүргөнүнө. Анан дагы деле өкүнүчтүүсү табылбай келет да. Ушул өзү ысык көлдөн болот да. Анан ушул түндүк тараптык айым мырзалар менен таанышат, мырзалар менен. 54 жашта болсо, эми 53 жаштан дейли, 53 жаштан эми 60ка чейинки мырзалар жок болуп атат да. Ошо Бишкек шаарында өзүнүн турак жайы бар, жумушу бар, жөнөкөй айымга жакшы мамиле кыла билген, ушундай бир мырзаларды таппай эле турабыз да. Анан бул айым менен таанышуу үчүн биздин эмеге эле жазасыздар, Instagramга элечи. Loveway KG деген каналга жазгыла, ошол жактан суроо жооптошобуз. Ошол жактан сиздерди чыдамдык менен күтөбүз, чыдамсыздык менен. Биздин Instagramдагы катталышыбызды көбөйтүш керек болуп атат. Жок дегенде иншалла 1 миллионго жеткирип коюш керек болуп атат, туугандар. Иншалла. Кенен эле ниет кылалы дедик, кенен эле. Анан өнүгүп өсө эле өзүбүздү карайлы мырзалар. Ушул сыяктуу эле айымдар бар биздечи, мырзалар бар. Ошол жака жазгыла. Анан кичине айымдарга да кичине тааныш бар да. Негедир мырзаларды издебей элесиздер да. Өзүңүздөр да дүйнө жумуш менен деп эле алаксытып жүрөсүздөр. Ар бир нерсеге жетишиш керек да, ошондо жашообуз кызыктуу болот. Динге дагы, иманга дагы, бул жашоого, жумушка, окууга, билимге, баардыгына, адамдар менен мамиле кылганга баардыгына жетиш керек болуп атат да, туугандар. Ошондо биз убактыбызды үнөмдөйбүз, убакытты ошондо kesебиз да. Кыяматта сурак болот да. Сен өмүрүңдү, сен жаштыгыңды кандай пайдаландың? Өмүрүңдү кандай пайдаландың? Каяктан таптың, каяка жумшадың деген. Ушул 4 суроого жооп бермейинче бир кадам, бир карыштагы пенде биз жылбайт экенбиз да. Ошол туугандар, кыскача видео болуп калды анда. Ушул видеого лайк баскыла. YouTube'ду дагы бир 100 миңге жеткирип, миллионго жеткирип коюш керек болуп атат да. Ошон үчүн тияк биякта кошунаңар бар, коллегаңар бар, ошолорго айткыла, ушундай канал бар экен, Максат Бейшеев деген мырза канал ачыптыр. Ошол жака подписаться болуп койгула деп, же бизди YouTube'дан издесеңиздер, имандуу жар издөө деп издегиле, поисковик кылгыла, Google'дан деле. Же болбосо Максат Бейшеев дегиле, же болбосо ошо каналыбыздын атын жаңы өзгөрттүк. Love KG деп латын тамга менен жазсаңыздар чыгабыз. Анан WhatsApp группаларга бөлүшкүлө. Анан баягы суроо жоопту ошо WhatsApp баракчабыздан эмес, ошол Instagram'дан сүйлөшөбүз да, суроо жооп кылып, SMS жазуу түрүндө. Ал жака анкетаңарды жибергиле, фотоңорду жибергиле, ишиңерди, жумушуңарды баардыгын жазгыла. Канча балалуу болгуңар келет, айымдарды ошол жактан чогулталы, мырзаларды ошол жактан чогулталы. Бизге азыр жаштар керек болуп атат да. Көбүнчөсү азыр бизде 40тан өткөн, 45, 50 жаштагы айымдар болуп атат да. 60 жаштагы мырзалар деле ошондой да, көбүнчөсү ошондой болуп атат. Жаш мырзалар деле бар, бирок айымдар жок болгон үчүн негедир алар менен мындай тааныштыруу болбой атат да. Анан жок деп эле кетирип атабыз. Ошон үчүн тездейли, ошону бөлүшкүлө. Ассалому алейкум. Бизден кемчиликтер кетсе, чын жүрөктөн ийилип кечирим сурайм. Ассалому алейкум туугандар, дагы бир маанилүү, ден соолугубузга пайдалуу нерсени кыстырма кылып кетейин туугандар. Могуреге Клеон Бал массаж крем дейт да, жашыл. Ушул абдан жакты бизгечи. Аллага шүгүр, алхамдулилла десек болот. Бул дүйнө баягы себептин дүйнөсү да. Ушул себеп болду да биздин энергия алышыбызга, көптөгөн бир кичине болсо да бир оорудан чыгуубузга, сууктап калыптырбыз да. Анан ошону сүйкөп простатитке да жакшы экен.
көптөгөн ооруларга жакшы экен. Азыр бул жака сүрөтүн да коюп коебуз эгер болсо. Варикозго дагы дейт. Жыгылып эмне кайсыл жерибиз ооруса, суукта сезгенсе, өзгөчө мончодон душтан чыккандан кийин, мончодон эмес, эми душтан чыккандан кийин үшүп калабыз го, чыйрыгып, мындай сезгенген сыяктуу болуп, ошондой маалда ушул сиздерге жардамга берет экен. Делеон массаж дейт. Ушул крем өзүм колдонуп көрдүм, азыр калбай калды да, биягымда кесип салгам. Аябай ушундай көп эметтим, пайдаландык да. Бир 2000 сомго эле алганбыз биздин чайектен, бир эжеденчи. Анан өзүбүз ушул компанияга жазылып атабыз. Биринчи жазылганда 8000 сомго чейин соода кылып коюш керек экен да. Эми 8000 сом бизде жок да. Андан көрөкчө сиздер акчаны бизге алдын ала берсеңиздер, бул крем эле эмес, дагы ден соолукка башка пайдалуу витаминдер, кальцийлер, бул өзү халал да компания. Турциядан чыгат, турецкий. А берки башка компаниялардан мындай ойлонуп калчубуз да, эми бул Россиядан чыгып атса, мусулман өлкө эмес өлкөдөн чыгып атса кандай болуп калат депчи. Анан муну болсо ойлонбой эле калдык да. Жакшы нерселер бар экен. Кымбат, бирок ошончолук натыйжалуу да. Ушундай алып алыңыздар анда. Ушундай алып чогуу алалы. Кыргызстандын кайсы бурчунда болсоңуздар дагы жазсаңыздар болот. Акчаны Мбанк аркылуу болобу, компаньон аркылуу болобу, аны төлөйсүздөр. Бул баягы ооруган жерге жакшы экен да, чыйрыгып турганда баягы сезгенип калат го дене баардык жерге. Көздөн башка баардык жерге сүйкөй берсе болот го деп калдык да. Аллага шүгүр, ушул компанияга жазылып атабыз. Эми шампундарын да көрүш керек, башка идиш аяк жуучу каражаттары болсо аны да көрүш керек. Анткени бир продукциясы бул абдан жакты да денебизгечи. Ушуну сиздерге да сунуштайт элем. Өзгөмө жаккан нерсени өзгөлөргө да сунуштаганды жакшы көрөм да. Өзүбүз колдонуп көрдүк практика жүзүндөчү муну. Бүт баардык жерге, варикозго дагы, муун ооруга дагы, баардыгына, тери ооруларына, нервдер суук жеп калат го, ошолорго жакшы экен. Быйыл ушул жайында ысык көлгө барганбыз. Көлгө барып, күн бүркөктө дагы шамал болуп атканда түшүп, тескерисинче ушул сезгенип калды да, чыйрыгып ушундай болуп калдык. Анан ошондо да сүйкөп аттык. Кичине жардам берди да, бирок өтө анчалык мындай суукка чыгып эметип калганда мындай көп жардам бере албай калат экен. Кошумча башка дагы бир нерселерди кылыш керек экен да, бир баняга кирип чыгасызбы, же дагы бир дары ичесизби, антибиотик. Ошолор менен комплекс түрдө өтө күчөп кеткен ооруларгачы, суук өтө күчөп кеткен сууктарга ооруп калсаңыз, грипп болуп калсаңыз, аларга мындай жардам бере албайт, бирок тери ооруларына дайыма ооруп жүрөт го, ачышып. Ошолорго жакшы экен да. Ошону чогуу алалы, анда тууганда бизге жазгыла. Биздин номерибиз 708 04 05 00.